Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга расмий сапары аяктады. Акылбек Жапаров Билим берүү министрлигинде кезексиз кеңешме өткөрдү. Бишкекте Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин филиалы ачылды. Экономикалык форумдун жыйынтыгы боюнча 17 кызматташтык программасына кол коюлду. Президенттин тоолор боюнча атайын өкүлү Нью-Йоркто эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Бишкекте куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына карата илимий практикалык конференция өттү. Ошто коопсуздук түштүк 2022 машыгууларына активдүү катышкан жарандар сыйланды. Президент Касым-Жомарт Токаевдин 26 майда Кыргызстанга болгон расмий сапары аяктады. Сапардын алкагында алар Чоң мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев чакан жана кеңейтилген форматтарда сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүп, кыргыз-казак көп тараптуу кызматташтыгынын абалын жана мындан ары чыңдоо келечегин олуттуу талкуулашты. Ошондой эле аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алышты. Ошондой эле Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев чогуу казак акыны Абай Кунанбайұлунун эстелигин жана Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин филиалын ачышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Билим берүү жана илим министрлигинде кезексиз кеңешме өткөрдү. Маалыматка ылайык, анда төрага министрликтин аткарган иштери жана алдыдагы пландары менен таанышып, билим берүүдөгү өзгөрүүлөр заман талабына ылайык жүрүшү керек деп белгиледи. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешенали билим менен илим экономиканы алдыга жылдыруунун негизги локомотиви экенин айтып, министрлик тарабынан халктын билимдүүлүк деңгээлин жогорулатуу үчүн болгон күч аракетин жумшааларын билдирди. Өз кезегинде Акылбек Жапаров аткаруу бийлиги тарабынан билим берүү тармагын колдоого алуу күчтөрүн убадалады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 26 майда Бишкектеги Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин филиалына барышты. Филиалды ачуу чечими Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 2021 жылдын март айында Казакстанга болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында кабыл алынган. Бир жылдын ичинде филиал лицензия алды. Аль-Фараби атындагы Казак Улуттук университетинин бул филиалынан Кыргызстан менен Казакстандын ошондой эле башка мамлекеттердин жарандары окуй алышат. Бишкекте өткөн Евразиялык экономикалык форумдун жыйынтыгы боюнча 17 кызматташтык программасына кол коюлду. Бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында Евразиялык экономикалык комиссиясынын расмий өкүлү Ия Малкина билдирди. Анын айтымында иш-чарага 25 өлкөдөн жалпы 2,5 миң адам катышып, 50 компаниянын өкүлдөрү Бишкектеги жарманкеге өз продукцияларын тартуулашты. Малкина ошондой эле 5 өлкө интернет соода тармагында кызматташуу боюнча макулдашканын белгиледи. Кыргызстандын президентинин тоолор боюнча атайын өкүлү Нью-Йоркто эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугуштун жүрүшүндө атайын тоолуу аймактарды өнүктүрүү иш-аракеттеринин 5 жылдыгы концепциясы тууралуу кеңири маалымат берип, ошондой эле тоолуу өлкөлөр туш болгон көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган Кыргызстандын тоо демилгелеринин комплекси тууралуу кабарлады. Тактап айтканда, кыргыз тарап бууда өз кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоо үчүн тоолуу өлкөлөрдүн коалициясыны түзүүнү сунуштай тургандыгын белгиледи. Аскери институтунун базасында Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Үсүнбековдун даңктуу жолу темасына илимий практикалык конференция өттү. Аталган иш-чара куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата уюштурулуп, ага коргоо министри Бактыбек Бекболотов, Россиянын Кыргызстандагы федералдык коопсуздук кызматынын оперативдик тобунун башчысы Валерий Петров, Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Үсүнбековдун жакындары, чакырылган коноктор жана Аскери институтунун өздүк курамы катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Үсүнбековдун эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, анын басып өткөн жолу тууралуу фильм көрсөтүлдү. Ошто коопсуздук 2022 жана түштүк 2022 машыгууларына активдүү катышкан жарандар сыйланды. Белгилей кетсек, 26 майда Ош жана Жалал Абад областтарына биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар аяктады. Машыгууларды даярдөөгө активдүү катышкандыгы жана жарандык коргонуу тармагындагы кызматташтык милдеттерин эрдик менен аткаргандыгы үчүн бир катар жарандар жана аскер кызматкерлери, ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын резервдик мобилизациялоо ротасынын бардык кызматкерлери кайрымдуулук акциясынын алкагында Терешкова атындагы мектеп-интернаттын тарбиялануучуларына күнүмдүк жөлөк пулдарын тапшырышканын айтылды.